Азербайжандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн алкагында эки өлкөнүн улуттук китепканалары өз ара түшүнүшү тууралуу меморандумга кол коюшту. Башкача айтканда, документ бордош өлкөлөрдүн маданий-гуманитардык байланыштарын бекемдейт. Анын алкагында борбордо Азербайжан этикасынын бурчу ачылды. Анда жергиликтүү элдин руханий баалуулуктарын жана тарыхын баяндаган 250дөн ашык китеп бар. Белгилей кетсек, бул улуттук китепканада орун алган дүйнө өлкөлөрүнүн 27-чи адабият бурчу. Түркі елдердің Түрк өлкөлөрүнүн сейрек кездешүүчү китептери менен кол жазмаларынын санарип китепканасын түзүү тапшырмасы берилди. Жол картасы иштелип чыгып, жумушчу топ түзүлдү. Бул анын алкагында биз абдан жакшы өнөктөш болобуз. Анткени Азербайжандын улуттук китепканасынын тарыхы терең корулорго бай. Азербайжан улуттук китапканасында да өте тарихы терең, коры бай. Ошондой эле маданий иш-чаранын алкагында Азербайжан эл жазуучусу Эльмира Ахундованын Зарифа жана Гейдар Алиевтер Төлүк махабат аттуу казак тилинде басылган китебинин бет ачары болду. Чыгарма Азербайжандын мурдагы президенти жана анын жубайынын 100 жылдыгына арналган. Автор бул эмгегинде каармандарынын жашоосун жана эмгек жетишкендиктерин терең чагылдырган. Мен Гейдар Алиевдин жеке архивине кирдим. Анда көпчүлүккө билинбеген маалыматтарды таап, китебиме таяндым. Өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн кызмат кылган улуу инсан тууралуу жазылган эмгегим. Анын ичинде кайталангыс архивдик документтер казак окурмандарына жагарына ишенем. Бул күндөрү Борбор каланын тургундары жана меймандары Азербайжандын маданиятына күбө болду. Томиристин иконографиясы боюнча семинарлар уюштурулду. Атайын көргөзмөдө кол өнөрчүлөрдүн уникалдуу эмгектери коюлду. Иш-чаранын коноктору Азербайжандын элдик ырчыларынын, бийчилеринин жана музыканттарынын аткарууларынан да руханий эргип алышты. Язык культуры универсальный язык, который не имеет никаких. Маданиятын тили универсалдуу, искусствого чек жок. Айрыкча түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданияты дүркүрөп өнүгүп жатат. Мен Казакстанда көрөрмандын биздин искусствого болгон кызыгуусун жана жылуулугун сездим. Биздин жогорку деңгээлдеги тыгыз байланышыбыз бекемделиши үчүн маданият тармагы өзгөчө мааниге ээ. Конечно, сфера культуры играет очень важную роль. Эске салсак, былтыр 5 айында Азербайжанда Бакуда Казакстандын маданият күндөрү өткөн.